Алмаз Ахунжанович, кимегерде адамга рахмат айтпаса, жаратканга да рахмат айтпайт дейт. Кызматкерлеріңізге чоң рахмат. Бұл жерде көтөрүлгөн айрым маселелер боюнча мага оперативдүү жооптор келе баштады. Аны да айтып коеюн. Эми биринчи маселе. Россияга барса эле асмандан жамгыр болуп доллар жаап аткандай 11-де бүткөн балдар паспорт алары менен кетип калып атышат. Ата-энеси жибербей атат, ойлонбой туруп эле. Бирок адебиз бу дейбиз 6 айдын ичинде өткөн жылы наркотикалык заттарды таратты, сатты, даярдады деп туруп 201 бала кармалыптыр. Алар эмне ошол бизнесте жүрөт дейсизби? Болгону жумасына 10 000 рубльдан 15 000 рубльдан беребиз деген кулактандырууларды окуп алып туруп, анан кийин шылуундардын торуна илинип калып, байкош балдарга убал эле болуп атат. Буга өзүбүз да күнөөлүүбүз. Ата-энелер дагы жардам бербейт, түшүндүрбөйт. Бул жакта бизде система да жок. Ошон үчүн мигранттардын укуктуу аң сезимин даярдоо боюнча бир системаны ойлонуп табыш керек. Биз да качканга даярбыз. Керек болсо волонтерлорду тарталы. Ушул багытта иштейли. 201 баланын тагдыры 6 айлык, андан бери да канча болду, бир жараткан билет. Экинчиси, менин кыздарым казактардын Балапан деген телеканалын көрүп отурушуп, казакча сүйлөй баштады. Эмне себептен дегенде 24 саат бою бул канал казак тилиндеги мультфильмдерди берет экен. Кудайга шүгүр, азыр орусча, англисче, башка тилдердеги мультиктерди, контентти алар YouTube'дан таап алат. Бирок биздин Баластандын жарымынан көбү башка мындай расмий тилде болуп атат да, ушуну толук кыргыз тилине өткөрүш керек. Бул оңой нерсе эмес албетте. Өзү мамлекеттик тилди мындай зордоп же болбосо бир административный метод менен үйрөтө албайсың. Ушундай талим тарбия, идеология менен үйрөтөбүз да. Бирок ал үчүн контентке акча керек, өкмөт ушуга бир акча бөлүп, продюсерлик борборлорду, анан кийин котормочуларды тартып ушул багытта иштейли. Баластанды толук мамлекеттик тилге өткөрүү боюнча. Андан кийин Туркияга барсаң сурайт дейт, силерде Айтматовдон башка жазуучу жокпу деп. Эмне себептен дегенде биздин жазуучулардын китептери чет тилдерине которулбай калды. Жазуучулар байкуштар кайсыл акчасына которот. Жок дегенде эл тандаган бир 3 китепти жылына дүйнөлүк тилдерге которолу, орусчага, англисче, түркчөгө жана башка тилдерге. Ошого дагы мамлекет каражат бөлүп берсе экен. Анан айылдарга барсаң, майып балдар мектепке барбайт экен, кабыл албайт экен. Ошолорго инклюзивдүү класстарды кандай кылабыз? Кече мына министрге берейин дедим эле. Эми алар да майып болгон менен окуш керек да. Дүйнөдө майып болуп туруп дүйнөнү башкарган Рузвельт адамдар чыккан билесиз. Ошон үчүн ушул багыт иштейли. Анан Карагул жайынан да бир өтүнүч келди. Чалма айылдык аймагынын Токпайталы айылынан бери 2,5 километр бери жакта Мырзаке Карагул Жалайкы жолунун 53 чакырымында Шимек участкасынын үстүнөн 150 кубтан 450 кубка чейин жер көчкү сүрүлүп турат экен. Жаздын күнү, жайдын күнү абдан кыйналып атышат, адамдар өтө албай. Ошол жерге сел тосмосун куруш керек. Анан дагы бир Карагулжада Актектир, Теректала жана Ылайтала деген каналдар курулбай турат. Тендер өткөн, Гидробетон строй деген компания уткан, 18 жыл бүтүш керек болчу, дагы деле жылбай турат. Анан Рыспай Абдыкадыров окуган Токтоол мектеби бар. Ошол жерде спорт зал жок, ушуну дагы киргизип койсоңуздар жакшы болот эле. 1 май айылында. Чоң рахмат.